Сен коруудагы атаңдын өлүмүн изилдегени келдиңби? Мен сага бая күн айтып бердим. Эмнеге келгенимди. Мындан көбүрөөүн билгиң келсе, эр жүрөк болуун керек. Bunun iki manisi var. Düşündüm. Көп нерсе үчүн атамды күнөөлөп жүргөнүңдү билем. Ошол түндө, силер сүйлөшүп аткан түндө, Хасан деген бирөө аварияга учураптыр. Бирок фамилиясы башка. Алемдар уулу эмес, изилдедим. Токойдогу адамды өлтүргөн кишини табышыптыр, ал азыр түрмөдө отурат. Архивде аңтарып чыккансың го? Атамды күнөөлөгөнүң оор болду мага, албетте изилдедим, чындыкты билишим керек. Жакшы. Жыйынтыгы? Жыйынтык? Сен бул жерге эмнеге келдиң? Атам жөнүндө эмне уктуң билбейм, бирок менимче жообун туура эмес жерден издеп атасың. Ошондойбу? Ук. Атам кээ бир жерде каардуу болушу мүмкүн. Бирок киши өлтүргүч эмес. Анда бул тема бул жерде калсын. Чын эле Жесур баарына кол кушуруп койду деп мен ишенип каламбы? Чухан. Мен сени менен согушкум келбейт. Geç болуп кетти. Чарбага барайын. Эртең бир нерсе керек болуп калса кабар берип коерсуң. Байланышабыз.
Suhan, Кандайсың ата? görmeksen bol koyduğa da oylap kettim. Çarçadım köpölөгüm. Анда жайбыракат жашаганга көн. Ары бери самолетто учуп жүрө бербей, мисалы. Çoğun iş bitirip geldim köpölök. Bomba jakında jarılar. Hoş geliniz. Сен эмне туруп алдың? Жақшы болып қалдым. Жакшы эмес экенин көрүнүп турат. Эс алышың керек. Misal men hazır es alam. Саламатсыздарбы? Жахида айымдың қонағы. Oy Kuday ay. Үйүбүзгө нур чачырап кетти го. Мен Мейірман Айшемін. Жахидайымдын доктор болом. Ооба. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Кечиресиздер, бул кебете менен сиздерге жолугам деп ойлогон Эч эмесмин. нерсе эмес. Таанышканыма кубанычтамын. Менин ашказаным бир аз ооруп жүрөт. Жатаарда сүт ичишим керек. Эч кимге жолто болбойн дедим эле. Бөлмөңүздө керебеттин башында баскыч бар. Ошону бассаңыз биз бара калабыз, тартынбаңыз, айта бериңиз. Макул, чоң рахмат. Баарыңыздарга бейпил түн. Бейпил түн. Жесур кеңешмеге чейин чогулалы дейт. Маанилүү билдирмеси бар экен. Акча өндүрө турган болсок албетте чогулалы. Биринчи акча, ата. Ар дайым акча. Жок жаным, дүйнө тынчтыгы. Мен андан көрө жатайынчы. Ата. Кечээ бир нерсе керек болуп сенин бөлмөңө кирдим. Бул чарба мурун таятамдардыкы болгон экен го. Апамдыкы. Анан Апам ушунча байлыкка ээ болгондугу үчүн үйлөндүңбү? Михримах айымды ошол себептен той күнү таштап кеттиңби? сен эмне деп атасың? Михримак сени уландырган жокпу? Жок. Сенден сураш керек экенин эми түшүндүм, ата. Силер агаң экөөңөргө кайсы жин тийди? Кызыктай болуп атасыңар. Апам экөөңөр кантип таанышкансыңар, ата? Кандайча? Сен башка бирөөнө сөйкө салып коюп, капыстан апамды көрө калдың да, бир көрүп сүйүп калдыңбы? Ооба, көрөр менен сүйүп калдым да баарын унуттум. Эмне себептен бул чоң сүйүүнү көргөн эмесмин, ата? Кайдан чыкты бул суроо түн ортосунда? Сен жакшы элесиңби? Оорган жоксуңбу? Бүгүн чоң сүйүү жомогун уктум. Жесурдун апасы азыркы абалына карабай, дагы деле сүйүүсүн унутпаптыр. Апам бактылуу боло алган жок менимче. Анткени ал сен менен жашап жатканында адалет айым жашообузда пайда болгон. Бу Жесурдун апасынын оорусу жугуштуу эмеспи я? Кудай сакта. Апам менимче Жетишет. Ушул жерден токтот. Бейпил түн. Tutulmayan sözlerle aşk beni vurdu, hem aldı hem de böldü. Ateşinde
aşk alır, hep yarı verir. Sen beni bulunca gün olur da kalbim burada erir. Aşk yine gelir ve yazılır ya. Sormam etmem böyle kimsin? Ayalın koş boyluğu desem be. Dur işte. Бул жер канча жылдан бери иштетилип келет? 10-15 жылдан бери. Жакшы түшүн берчүдөй экен, Дал ошондой. Макул. Керегиңизге жарасын. Рахмат. Hislerle dar Куттуктайм. Эч кимге айтпагыла. Тамсанабаңыз. gibi böyle. Beni bulunca gün olur da. Кандайсың? Жакшы. Көрүнбөйсүң го. Пленардык жыйынга чейин бир аз иштедим. Силерге сюрприздерим болот. Атам компанияны элге ачык кылууга каршы. Сүйлөшүпсүңөр го. Зордоп макул кыла албайсың да. Өнөктөштөрдүн бир пикирде болуусу шарт эмес, Сюхан. Орто жолун табаарбыз. Буга чейин Бülent менен кантип иштешип келди билбейм, бирок мен үчүн баарынын пикири маанилүү. Атама каршы чыгасыңбы? Туура болсом эмнеге каршы болбойн? Карындашың менен мамилең кандай? Жакшы. Эмнеге сурадың? Жөн эле. Акыркы күндөрү ороңдоп атат. Аделет айымдын айынан болсо керек. Оюма ушул келди. Жок. Бирөө башын айлантып атат. Мисалы, Бир акмак өткөн кеткенди айтып, андай эмес, мындай деп келжирип атышы мүмкүн, мисалы. атаке менден шектенип атсаң, өкүнүп калышың мүмкүн. Сенден шектенем, башка болсо, азыр ошол акмак отурмак. Сен дагы мынчалык калп айтпасаң, азыр минтип коркуп отурбайт элең. Эми түшүндүм. Экөөңөр тең эри жүрөк болуп атасыңар. Эмне дедиң? Ата, мен эч нерсе айткан жокмун. Бирок Сухан үй бүлөң жөнүндө калп айтканыңды билип алыптыр. Не ал? Эмнеге жашырып атасың? Отургузуп алып баарын айтып бер, эмне болмок эле? Сен айттыңбы? Сен айтып бердиңби карындашыңа? Жетишет. Мен айттым, ал сурады, мен айттым, түшүндүңбү? Ук, дагы бир жол мени ушинтип жектеп турган болсоң, Хасан Кара Хасан уулу тууралуу айтып салам, уктуңбу? Баары каякта? Корхан бей менен Жахида айым бөлмөлөрүндө отурушат. Тахсин бей менен Сюхан айым келиши элек. Ошондо үйдө жалгыз мен эле калдымбы?
Бир дагы жолу. Бул киши мага бактылуу кылчу сөз эч качан айткан эмес. Бир дагы жолу. Сенин кош бойлуу экениңди укканда, бирок анын себеби да сенсиң. Мени менен эч байланышы жок, болбойт дагы. Анын оюнда бир да нерсени өзүм жасай албайм. Жаным, сен атаңды менден да жакшы билесиң. Ал ошондой. Бирок албетте сени жакшы көрөт. Сен анын жалгыз уулусуң да. Жахиде койчу, кана мени жакшы көргөнү. Сен андай эмессиң, өзгөчөсүң. Сезимталсың, жөнөкөйсүң, ак көңүл. Коркок дебейин, бирок өзүнө караганда сени таарынчак деп ойлогон үчүн сага ушундай мамиле жасаса керек. Болгону ушул. Сен дагы аныкы туура деп ойлойсуң. Койчу Корхан, ошентип айттымбы? Мени карасаң, кел. Кел жаным, мени кара. Мени карачы. Сен Зафер Корулданын атасысың. Уктуңбу? Керемет эмеспи? Сен баарынын кожоюнусуң. Эсиңдеби, атаң эмне дедиле? Кимдин баласы биринчи төрөлсө, ошол көп баалуу кагазга ээ болот. Өкүнүчтүү, бирок сиз эне боло албайсыз. Үйлөнгөндөн бери бул күндү эңсеп келдик го. Байкең балалуу болобу болбойбу Кудай билет. Эч бир ишке жарабайт ал келеси о. Коюңузчу ата. Койбойм эле. Швейцарияга барып келейин. Туулган күнүмө чейин баалуу кагаздардын көбүн сага жаздырам. Мен бир да жолу үмүтүмдү үзгөн жокмун. Доктор, менин 1,5 айлык боюмда бар. Кантип билбей калайын, 3 айлык эмес. Жок кызым, 3 ай болуптур. Аборт жасай албайм, болбойт, кечиктиң. Жасабасаң жасабай эле койчу. Сенден башка доктор табам. Сабырдуулук менен үмүтүмдү үзбөй балалуу болушубузду күттүм. Эртең атам келет. Кечинде чогуу бололу. Атамдын келиши бизге чоң байрам эмеспи, Билент? Акыры жеттик максатыбызга. Акыры сабырдуулуктун мөмөсүн алдык. Кош бойлуу экенимди билдим. Эми баары сонун болуп турганда атаң менен мамилеңди бузганың жакшыбы, Корхан? Сен билбейсиң, Жахиде. Эмне болгон күндө да бузба мамилеңди. Корхан, күчүгүм, суранам. Суранам. Атаңдан кечирим сура. Суранам. Макулбу? Суханды да бир кадам алдыга жылдырба. Сухан менден бир канча чакырым калды да. Боло берсин. Сен да бир аз жумшак бол. Суранам. Күчүгүм, суранам. Пленардык жыйында атаңдын айткандарын аткар. Суранам, жаным.
Sühan, dagı эле иштеп атасыңбы? ооба. Бул жерге чакырганыңды укканымда романтикалуу кеч күтүп турат деп ойлогон болчумун. Кечирим сурайм. Чынында мен сага барышым керек болчу. Бирок ишим бүтпөй калды. Бар жакшы. Аябай сулуусуң. Бир канча күндөн бери жакшы уктай албай жүрөм. Мени ойлоп атасың. Ооба. Ортобуздагы түшүнүксүз мамилени бир жаңсыл чечип алалы. Жакшы болмок. Мен да каалайм. Аманатың дагы деле менде. Кайра алган эмессиң. Анткени убакыты келгенде аны манжаңа өзүң тагасың деп үмүттөнөм. Же убакыты келдиби? Суранам, ишти татаалдатпа. Суранам. Мен бул шакекти сага кайра берейин деп чечтим. Ишене албай турам. Адам бир чуңкурга 2 жолу түшсө болот экен да. Суранам, мени жек көрбө. Мүмкүн эмес го. Рахмат сага. Сенден бир гана нерсе сурайм. Жесур үчүнбү? Жок. Мунун эч кимге тиешеси жок. Муну көптөн бери тынчым жок. Ошого бул ишти бир жагына чечейин деген жыйынтыкка келдим. Ve bu işi netleştirmek istedim. Мындан кийин Жок. Мындан кийин дос бойдон калалы деген сөздөрдү айтпа. Макулбу? Мындан кийин эмне болот? Убакыт өзү чечет. Görüşkünçe. Бул сизге. Sonun eкен. Бул да сизге. Баары сизге. Телефонун турбайбы? Güzel. Кандай экен, жактыбы? Аябай жакты. Кубанычтамын. Кемал карасаң күлүп атат. О, жаш жубайлар келишкен экен. Кош келиңиз. Кандайсың? Жакшы ага, өзүңүз кандайсыз? Жакшы. Сагынып кеттик го сизди. Мен да силерди сагындым, Ширин. Жесур карасаң. Ай, кандай гана сонун түстөр. Ажайып сулуу. Сиз сүйгөн түстөр го? Ова, sonun eкен. Сизге да кичинекей белегибиз бар. Балдар, убара болбой эле койсоңор болмок. Сиздин жардамыңыздын жанында бул Жок, андай нерселер айтылбайт. Кана көрөлүчү?
Kooz eken. Сүрөтүн караңызчы. Ова, кооз экен. Ооба балдар, билеңерге ыраазымын. Рахмат. Сизге белек тандоо оңой эмес экен. бирок мен айттым жагат дедим, көрдүңбү? Кана, кандай өттү балайыңар? Аябай жакшы өттү. Экөөбүз тең биринчи жолу ушинтип эс алдык. Ушундай сонун жаратылышы бар экен, тим эле суктандык. Майда чүйдө иштери көп болду, бирок барганыбызга ыраазыбыз. Сиз бүгүн өзгөчө сулуусуз. Фиген айым дагы да сулуу болуп калган го? Ханышам ар дайым сулуу. Бул жакка келгенден бери дагы да сулуу болот ичти. Медайымдар менен дагы мамилеси жакшы. Сюхан келип кетип атабы? Ооба, келип турат. Бирок мен жокто. Неге? Урушуп кеттиңерби? Ширин, Кое тур. Жок. Бир аз өзгөрүүлөр болду. Ağlama, üzülme, hep gülsün yüzün. Бул ырды каяктан билет? Сюхан үйрөттү. Биз да күндө ырдап турабыз. Нурхан эжемдин бешикири. Жожо. Сухан. Сизден айланып кетейин. Сюханды көргүңүз келдиби? Келет ал, эртең келет. Чогуу ырдайлыбы? Уйкусу келди, уйкусу. Ошондойбу? Уктайлыбы? Жүрүңүз анда. Ошондой болмок беле. Өзүм эле алып барам. Канакей, жүрүңүз. Ağlama, üzülme, hep gülsün yüzün. Unutma, sevgiyle savrulur hüzün. Сен жерди кимге саттың я? Кимге дейм? Саттым, ишиң эмне? Сатканга кандай акың бар? Кимге саттың дейин жерде? Эмнеге сатасың я? Эмнеге? Ата? Ата, эмне кылып атасыңар? Ата, эмне кылып атасыңар? Сен эмне аралашып атасың? Тур ар жака. Кандай аралашпа? Бул кишинин кебетесин кара. Бул бети жок адам, уяты жок мага сатам деген жерди башка бирөөгө сатып салыптыр. Сен уятың жок, жалганчы. Жап оозуңду. Кое бер Салихага. Кое бер дейм. Силер ушинтип иш кыласыңарбы? Ушинтип чечесиңерби маселеңерди? Сен аралашпа дейм. Таксим бей, сиз машинага бара бериңиз. Мен азыр жай карам. Сен эмнени жай карасың, Салих бей? Сен эмнени жай карасың? Жакшы элесиңби? Сөз бергенсиң деп атпайбы? Жеримди зордоп алгысы келди. Бул бети жок сага ишенип атабы? Биринчи мыйзамга ишенип атат албетте. Жерин саткысы келбей аткан экен. Сюхан, сен чыгып турасыңбы? Жок, чыкпайм. Мен ишинди сен бузуп атасыңбы? Жок, мен татыктуу баада жакшы жер сатып алдым. Эмне? Бир эле менин жеримде эмес. Бир топ жерди бекер каратып алгысы бар. Эртеңке чейин күтүп турсаңыз түшүндүрүп бермекмин. Тилекке каршы ушул жолду тандапсыңар. Ошондойбу? Жок кылам мен сени. Азыр жоголосуң бул жерден, Ниязы бей. Силер менен кийин сүйлөшөм. Салих, полицияга алып бар. Ооба, алып бар Салихага. Атам арыз жазсын, мен күбө болуп берем. Мен да күбө болом. Сухан, сен машинага отур. Сюхан. Эртең жолугарбыз, Жесур мырза. Saat 9'da kampaniyadabı же тергөөчүнүн бөлмөсүндө өзүңүз чечиңиз.
Бүгүн сенин дагы бир жүзүң менен тааныштым. Ким билет, мен билбеген эмнелер бар. Жүр, мен сени ооруканага алып барайын. Жок ага, мен жакшымын. Бүгүн буюрса тынчыктайм. Баратам байке. Качан келдиң сен? Кече кечинде. Алтыным, менин жалгызым. Аябай сагындым сени. Сага мен кече кеч келейин дегем да. Бирок окуяны угуп алып. Сухан. Жаным, мен ыйлабачы койсоңчу. Ыйлаба. Чыдай албай калдым. Жесур да аябай кыжалат. Атам менен катуу уруштук. Апам да атама таарынып атыптыр. Бирок атам Таксынбейдин сөзүнөн чыга албайт да, эмне кылсын? Каршы чыксын, уят десин, коюңуз десин, жок дегенде бирөө жок деш керек, Ширин. Сухан. Жүрө кой. Баратам. Бул күндү балеси жок өткөрүп алсак экен. Андайды унут. Бүгүн чоң урушсуз болбойт. Мен айтты дейсиң. Алтыным, жаным. Эмне деп сүйлөштүк, унутма, макулбу? Ишиңизге ийгилик, Орхан бей. Кудай ишиңизди раз келтирсин. Бул ким? Жайкиленин доктору. Бүгүн биз да шаарчада болобуз. Чогулуштан кийин бирге кофе ичели, макулбу? Макул ичели. Жакшы баргыла, ишиңерди ийгилик коштосун. Ишиңерге ийгилик. Сен дагы бул жерде иштейсиңби? Саламатсызбы? Биринчи таанышалы, жарайбы? Мен Ширин. Жок, мен бул жерде иштебейм. Түндө атам үйгө келбептир го. Таң аткыча кыйкыра берип үнү бүтүп калса керек. Жоогун кандай? Ооба же жокпу? Суханым, мен Жахидеге сөз берип койдум. Ансыз деле менин оюма зар эмессиңер. Михрима Хайым Бülent 15-15-30, мен 20-50 болот, Жесур 5-55. Атам экөөбүздүкү 45 болот. Силер жеңесиңер. Бул күндү тарых барактарына алтын тамгалар менен жазым келип атат. Бүгүнкү күн Корлуданын отун өчүрөт. Сиз антиверте сүйүнбөй туруңуз. Бул иштер оңой эле чечиле бербейт. Сухан кечеки окуядан кийин атасынын жанында боло берет деп ойлобойм. Сюрприздерге даяр туруңуз. Саламатсызбы? Саламатсыңбы? Кечээ түнү Корлуданын алтын буттарын сындырыптырсың. Жакында жер титирейт окшойт, э? Азырынча эмес. Жаңылыктарым бар. Жүрүңүз айтып берейин. Кызыктырып койдум. Жүр анда. Бүгүн кеч чогуу тамактаналы. Кутман таң. Азыртадан айтып коеюн, жообум жок. Бул компанияны менден башка эч ким башкара албайт. Кутман таң. Сен ким экениңди билдим, Жесур мырза. Сиз буга чейин Жесурдай көзү каныккан адамдарга муктажмын деп айтпадыңыз беле? Мен бул иште баарынан да сиздин колдооңузду күткөм, Таксим бей. Бул ишти колдосоңуз, маркаларыңыз талашка түшөт. Аракет кылбай эле кой, Жесур. Сунуш биз тараптан болгон үчүн каршы чыгып жатат. Бülent тараптан келди деп кабыл албай жатпайбы? Бул компаниядан менин кабарым жок, сунуш кабыл алынбайт. Кутман таң. Кутман таң. Кутман таң. Кофе? Рахмат. Сенчи? Суу алайын.
Жеп ичип бүтсөңөр ишибизди баштайлы. Менин башка да иштерим бар. Ашыкча убактым жок. Менин жообумду билесиңер жок. Жесур, биринчи жер боюнча түшүндүрмө берип өтсөң. Эмне болгонун айтып берчи. Эми мен сиздин компанияңыз жөнүндө сураштырганымда, биз өнөктөш боло элегибизде. Сиз чоң инвестиция жасаптырсыз. Ашкабактын неги зайтун өндүрүмү мага чоң таасир калтырды. Бул Сухандын долбоору. Бülent колдогон болчу. Ооба, баалуу кагаздарынын баасы жогору боло тургандай. Жарнаманы таштада ишти башта, ишти. Бул жерди өндүрүмгө ылайыктуу болот деп сатып алдым. Элге карата ачык боло баштаганыбызда жер колубузда болот. Алган жерлериңе акча берген жоксуңбу? Бердим. Бирок сиз мага карыз болуп калдыңыз. Бул ишти колдой турган чет элдик инвесторлор бар, туурабы Бülent? Өткөн жумада Австралияга барып келдиң го. Кааласаңар армия менен чыккыла алдыма, кааласаңар мылтык менен. Бул компания элге ачык болбойт. Сен эмнеге мынчалык каршы болуп атасың, Таксин? Компания элге ачык болуп калса, боорукер болуш керек деп коркуп атасыңбы? Эгер бирөөгө дайым отчет берүүгө мажбур болсом, сага үйлөнмөкмүн, Михримах. Жеткиликтүү эле сүйлөштүк. Чечим кабыл алалы. Дагы 2 дана кокос майынан бериңиз. Баары 2 данадан болсунбу? Ооба, баары ашыкчасы менен турсун. Нелим? Не болду? Отурушабы? Кыйкырып дейсиңби? Жакшы, макул. Кабар берип тур, макулбу? Өптүм, жакшы кал. Башташыптыр. Ийгиликтүү болсун. Таксим Бей үчүн бир куту май алайын. Муундар ооруйт экен. Кече массаж жасап атып сездим. Жумушу оор окшойт. Таксим Бейге муундар үчүн май болбойт. Башка дарыларды ичет. Анда массаж үчүн май алайын. А кишинин териси аллергияга жакын. Асман айынан жытка да өтө сезимтал. Сиз бүт корлууданын оорулууларын карайт окшойсуз. Эми бүт корлууда эмес, бирок Таксим корлууданы кантип дарылашты жакшы билем. Айше, сен өзүңө дары алмак эмес белең. Түгөндү деп ошого келдик го, унутуп калдыңбы? Ооба. 5-6 куту гормоналдык дарылардан бериңиз. Дарыланып жатасызбы? Жок, даяр турсун. Кандай жагымсыз аял? Эмне деген үчүн анчалык жини келди бул аялдын? Себеби сенин Таксин атадан кызганып жатат. Тамашабы? Же сүйгөнүбү? Ойношу. Эртерээк айтпайт белең, дагы да кызгандырат болчумун. Көпөлөгүм, кезек сенде. Колдойм. Жазаңды Кудай берсин сага, Bülent. Жазаңды берсин. Токтот, Михримах поезд өтүп кетти. Корхан менен үчөөбүздүкү биригип 60% болду. Эми эмне кыласың? Мен билбейм. Корхан өз оюн айта элек, Таксим Бей. Байкаган деле жок. Ошондойбу? Айт анда. Макулмун. Ушул керек болчу. Куттуктайм. Куттуктайм.
Шаар башчы менен байланыштыр. Желкемен 1 тонна жүк түшкөндөй эле болду. ийгиликтүү болсун. Келгиле. Жаңы максаттар жана жаңы ийгиликтер үчүн. Мен Корхан үчүн ичем. Сен бүгүн мени өзгөчө кубанттың. Кызык, тобокелдиктерге барчу эмес элең го? Чечимибизге өкүнгөн жокпуз. Мен өкүнүп атам. Коркконумду сурабагыла. Таркап кетели, келип калса ызы чуу салат эми. Бүлент экөө чогуу ичип жатышкандыр. Жаңы досу менен чогуу. Бүлент оюнга кирди, жесур чыкты. Менин акылсыз уулум ай. Эми мага уруксаат берсеңиздер. Эгер атам келет деп кеткин келип атса, бүгүн келбейт ал үйгө. Келбей калса экен. Азыр болуп жаткан нерсенин баары түш болуп калса экен. Батыраак ойгонуп кетсек. Жердин ээлери менен чогулсакпы дейм. Каршы болбосоңор силер да келгиле. Мындан кийин каяка барсак чогуу барабыз. Күч бирдикте да. Корхан, келеси болуп турсун. Баары жайында. Ишене албай турам. Чектен чыгып кеттирсиң. Сен Корлудага келгениңден бери эмнелер гана өзгөргөн жок. Баш аягыбызды таппай жатабыз. Кече Бүлөнт менен эмне деп сүйлөшкөнүң мени кызыктырып жатат. Мамилеңер кандай азыр? Бул мага өтө кызык. Шакегин кайтарып бердим. Ушул учурга чейин сенде болгон туура эмес болчу. Жакшы кылыптырсың. Ук, эми маанайым көтөрүлдү. Буга сен тиешең жок. Сен ошентип ойло. Geldi. Баары чогулган го. Кош келиңиз, Таксим бей. Чогулганыңарго жакшы болду. Анда жүзүңөрдү көрөйүн. Кандай болор экен? Себеби мен айта турган сөз баарыңарга 4 тараптан тиешелүү. Айрыкча сага тиешелүү Мехримах. Силер менен Адалет Корлудааны тааныштырайын. Biz üylöndük.